Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үй бүлө мүчөлөрү. Үй бүлө мүчөлөрү деп кимдерди айтабыз? Бир үйдө жашаган же болбосо жакын адамдарыбызды айтабыз. Алар кимдер? Бул класстерге көңүлүңөрдү бурайын. Биринчи ата энебиз, андан кийин чоң ата, чоң энебиз, тай ата, тай энебиз, эже, байке, ини, бөбөк, сиңди, карындаш деген жакын адамдарыбыз бар. Балдар көңүл коюп, кунт коюп угуп, үй бүлө мүчөлөрү менен таанышып алалы. Чоң ата. Чоң ата атаңардын атасы. Тай ата болсо балдар апаңардын атасы болот. Чоң эне балдар атаңардын апасы, ал эми тай эне апаңардын апасы болот. Балдар, бул киши болсо ким? Үй бүлөнүн башында турган, албетте атаңар, анын жанындагы бөбөгүңөр. Ал эми бул апаңар. Апаңар силерге тамак даярдап, силерге кам көрүп, силерге меримин төккөн адам. Бул сүрөттө силердин улуу агаңар болот. Ага деп айтасыңар, же болбосо байке дейсиңер. А бул сүрөттөгү эжеңер же болбосо силерден кичүү болсо, ал сиңди болот силерге. Балдар, үй бүлөдөгү жакын адамдарыңарга ар дайым сый мамиле жасап, урматтап, жардам берип турушуңар керек. Балдар, бизге Асан өз үй бүлөсү менен тааныштырайын дейт, кана угабыз. Бул биздин үй бүлө. Биздин үй бүлөдө 6 киши жашайбыз. Бул чоң атам. Ал 70 жашта. Бул чоң энем. Ал 68 жашта. Бул атам. Ал 38 жашта. Бул апам 36 жашта. Бул эжем. Ал 3-чү класста окуйт. Бул мен 1-чи класста окуйм. Биздин үй бүлө абдан ынтымактуу. Баары мени жакшы көрүшөт. Эми балдар, силерге тапшырма. Асандын үй бүлөсүндөй кылып, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү ооз эки айтып, видеого тартып, анан мага жөнөткүлө.